Тарыхта биринчи жолу футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Азия биринчилигинде оюн көргөзүштү. Кыргыз командасы алгач эле Кытай курамасы менен ойноп 2-1 эсебинде утулуп, андан кийин Түштүк Корея менен да 1-0 эсебинде жеңилүү ызасын тартышкан. Ал эми Филиппин өлкөсү менен болгон матчта ак шумкарлар мыкты оюн көргөзүшүп, атаандашын 3-1 эсебинде утуп, финалдын 1-8 бөлүгүнө чыгышкан. 21 январда Кыргызстан курама командасы Бириккен Араб Эмираттары менен бет келип, оюндун жыйынтыгында 3-2 эсебинде жеңилип, кийинки баскычка чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн айрылышкан. Чечүүчү матчта ак шумкарлар мыкты оюн көрсөтүшүп, күйөрмандардын алгышына ээ болушту. Улуттук курама команда 24 январда Кыргызстанга кайтып келишет. Кыргыз футболунун жаңы тарыхын жаратышкан улуттук курама команда Кыргызстанда футболдун келечеги бар экенин далилдешти. Кыргыз командасы үчүн акыркы болгон оюнда кытайлык арбитр Фу Минг калыстык кылган. Көптөгөн футбол сүйүүчүлөрү арбитрдин калыстыгынан тайгандыгын айтып, соц тармакта нааразычылык флешмобун башташкан. Ал арабтарга туура эмес пенальти тебүүгө мүмкүндүк берген. Ал эми ак шумкар командасынын татыктуу оюн көргөзгөнүн бир гана кыргызстандык басылмалар эмес, чет өлкөлүк журналисттер жана жөнөкөй көрүүчүлөр жазып чыгышты. Уят, бул футбол беттеш эмес, коррупциялык жаңжал. Оюнду көрүп жаткан нейтралдуу күйөрмандар кыргызстандык футболчуларга жан үрөп жатты деп ойлойм. Акырына чейин туруп күткөндөн да жакшы оюн көрсөтүштү. Эми мен Валерий Китчиндин футболкасын кайдан сатып алсам болот? Өз үйүндө ойногондор жасалма пенальти алышты. Биздин команда дагы ушундай аракет кылып оюн көрсөтөт деп ишенем. Кыргызстандыктардын утулуп калганы биз үчүн жакшы болгон чыгар. Бирок алар мындай жеңилүүгө татыктуу эмес болчу. Дүйнө жүзүнө кыргыз футболунун бар экендигин татыктуу көрсөткөн Кыргызстандын улуттук курама командасын колдоп, ыраазычылык билдирип, социалдык тармактарга жазгандар миңдеп саналат. Жеңишке жетишпесе дагы кооз жана татыктуу оюн көрсөткөн ак шумкарларды футбол сүйүүчүлөрү баары бир чемпионсуңар деп аташууда. Акмарал Аипова, Гүлчөр Казымкулов, Таң маанай программасы.